Саламатсыздарбы, ынтымактагы кабарлардын күндүзгү чыгарылышы, студияда Акылбек Орозматов. Баткен облусунун Кызылкая шаарынын аймагында 1 миллион 300 миң доллар тоналды. Аймактагы кабарчыбыз билдиргендей, окуя 29 апрель күнү күндүзгү саат 2 чамасында болгон. Кызылкая шаарынын аймагында бараткан унааны бет капчан белгисиз кишилер токтотуп, машиненин ичиндегилерди курал менен коркутушкан жана акчаны тартып алышкан. Маалыматка ылайык кылмыш жасагандар инкассатор автоунасы менен келишкен. Акча жоготкондор акча алмаштыруучу жайда иштегендер экени айтылууда. Бирок каякка алып баратканы билдириле элек. Ал эми шектүүлөр тууралуу эч кандай маалымат жок. Кабарчыбыз кошумчалагандай, ушул жылдын 23-нөн 24 апрелге караган түнү Лелек районунун Исфана шаарында да акча алмаштыруу жайында иштеген адамды тоноого аракет болгон. Тилекке жараша милиция келип калып, шектүүлөрдүн бирөөсү колго түшкөн. Калгандары качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бирок ал жердеги кылмышта акчанын суммасы айтылган эмес. Сузак районунун Ташбулак айыл аймагында Көгарт дарыясындагы суунун нугу көтөрүлүп, 29 апрелде номер 9 Дамман айланасындагы 800 метрдей жерди суу жууп кетти. Мындан улам ынтымак айылындагы 54 үйгө кооптуу абал жаралганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Райондук бийлик дарыя жээгин бекемдөө иштерин баштады. Соңку күндөрү жаан-чачынга байланыштуу бир катар аймактарда каналдардан суу ташып жатат. 2016 жылдан баштап Оштогу кичи райондор ар түрдүү түскө боелот. Ага ылайык көп кабаттуу үйлөр аймагына карап бирдей түстө болмокчу. Бул тууралуу кечээ шаардык кеңештин депутаты шаардыктардын ой толгоосу деген аталыштагы талкууда билдирди. Бирок көтөрүлгөн демилгеге шаар тургундары каршы чыгып сынга кабылды. Алар калаада бир нече көйгөйлөр каражаттын жоктугунан чечилбей турганда буга зарылчылык жоктугун белгилешти. Темага кабарчыбыз Назгүл Ахунова токтолот. Ош шаарынын сырткы көрүнүшүн канткенде оңдоого болот деген маселе шаардыктардын ой толгоосу деп аталган талкууга алынды. Талкуу башталары менен эле шаардык кеңештин депутаты Карим Пазелов каланы көрктөндүрүү үчүн кичи райондордо ар түстүү түскө боёо жагы каралып жаткандыгын билдирди. Аймагына карап бирдей түскө боелгон көп кабаттуу үйлөр калаага кооздук гана кошпостон башка шаарлардан айырмаланып да турат деди. Ленин көчөсү бир түс, Курманов көчөсү бир түс кылып туруп, өзүнчө же болбосо Западный микрорайон төлөйкөн микрорайондорду өздөрүнчө бир түс кылып турду. Бири сары, бири кызыл, бири жашыл кылып шаардын облигинде кичине болсо дагы түс кирет. Орусча айтканда вид кирет. 3 апрелде өзүбүздүн туруктуу комиссияда карадык. Келген сессияга алып чыгабыз бул маселени. Долбоор үчүн 150 миң сомдун тегерегиндеги каражат керектелет. Эгер шаардык кеңештин депутаттарынан колдоо тапса, 2016 жылдагы бюджеттин эсебинен кийинки жылдан ишке ашыруу болжолдонууда. Бирок көрсөтүлгөн демилге жыйын катышуучулар тарабынан сынга кабылды. Серепчи Эркин Абдыразаковдун пикиринде көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жакшыртуу менен анын ичиндеги көйгөйлөрдү жашырууга болбойт. Анын ордуна алардын канализациясы сыяктуу көйгөйлөрүн чечүү зарыл. Ошондой эле ал шаарга көрүк бергени менен инвестиция жана туристтерди тартууга салым кошпойт. Бул элдик таланттарды, элдин өзүнүн каада салтын, тарыхын кылымдан кылымга улап алып кетүү. Ошол жоготпостон кайра возврат этип, мына туристтер келет, саякатчылар келет. Ошо саякатчыларга шаардын элдин жүзүн, тарыхын, маданиятын көбүрөөк үйрөтүп, анан кошумча биздин өзүбүздүн ата бабадан калган кол өнөрчүлүктү дагы алып чыгып, элге кошумча жумуш орундарын түзүп берүү менен биз баягы инвестиция тартууга да мүмкүнчүлүк болуп турган шарттарды жаратуу. Көтөрүлгөн маселеге шаар тургундары да каршы чыгышты. Алар калаада бир нече олуттуу көйгөйлөр турганда буга зарылчылык бар беле деген пикирлерди айтышты. Азыр чечүүнү талап кылган негизги маселелердин бири мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн пандустардын жоктугу болуп жаткандыгын белгилешет. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдүн короолору да авто токтотмолорго айланып жашоочуларга кыйынчылык жаратып жатканын айтышат. Өзүңүзгө маалым, Юго-Восток кичи шаарчасында уже парк, мурдагы паркыбызга азыр кабат көптөгөн үйлөр түшүп кетти. А сиздер ошол үйлөргө уруксат берүүдөн алдын ошо автогараж деген
планды койдуңуздар беле? И ошол үйлөрдүн арасында азыр барып эгерде өзүңүз көрсөңүз, аябай аралыктары жакын, и балдар ойногону дагы мүмкүн эмес. 10-жылга чейин уруксат берилип калган жерге курулуш уруксат берилип калган экен да. Биз бул сиз айткан маселе өткөн жылы сессияда карап тыюу салып койдук. Мындан кийин ушундай нерселерди жасашыга жол бербешибиз керек. Сиз айткан маселени туура айтып атасыз. Аны сот аркылуу же болбосо сот аркылуу чечмесе өтүп кетти, поезд кетти да кырсып өткөндө. Автотоктотмолордун көптүгүнөн унаа тыгындары жаралып, элди түйшүккө салып жаткандыгында шаар тургундары айтышат. Алардын пикирлеринде айрым жөө жүргүнчү өтүүчү атайын жолдордо автотоктотмого айланып кеткен. Ошол себептүү абалды жөнгө салуу керектигин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө билдиришти. Ал арада талкууга катышкан эксперттер көп кабаттуу автотоктотмолорду куруу менен абалдан чыгууга болот деген сунуштарын айтышты. Ал эми айрым шаар тургундары автотоктотмолор акыны күнүнө 1 рет алса болмок деген демилгени көтөрүшөт. Ошол кызматтар ошол жерди контролдоп туруп, приказларын берип, мен бүгүн бир жолу чыктым үйүмөн, бир жолу станоктон ошо приказдан жүрсө болот да. Бир күнү чоң эле жыйында бир киши айтты, 12 жерге бардым дейт. Атайын мына тазалык боюнча жүрдүм дейт. Желен колду иштейт. 11 жерге бардым дейт. 220 сом акча төлөдүм дейт. Жыйында айтты ушуну. Муну бир контролдогон бир Эми бул сурооңуз аябай жөндүү. Бул маселени биз 1-2 жолу көтөрдүк. Бирок биздин комитет карабайт. Бирок мен бул маселени сессияга алып чыгып, демек кылышка сизге убада берейин. Иш-чара Ош шаарындагы Юзофош коомдук бирикмеси жана Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган. Ал шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүү жана калааны өнүктүрүү максатын көздөйт. Бүгүнкү талкуунун алкагында ушул жылдын июнь айында эл аралык форум өткөрүлөт. Анда бүгүн өткөрүлгөн маселелер алынып чыгылмакчы. Эксперттер тарабынан практикалык негизде чечүү жолдору көрсөтүлмөкчү. Асанбек Каракозиев, Назгүл Ахунова, Назам Музриков, Ынтымак. Жогорку кеңештеги парламенттик коалиция премьер-министрликке талапкер катары экономика министринин милдетин аткаруучу Темир Сариевди тандаганын расмий жарыялады. Бул тууралуу бүгүнкү парламент жыйынында аталган коалиция лидери Феликс Кулов билдирди. Анын айтымында социал-демократтар, Атамекен жана Ардамырс фракциялары жыйын өткөрүп, Сариевдин тарапкерлигин тандаган. Эми жаңы өкмөт башчынын бекитүү маселеси бүгүн түштөн кийин каралаары күтүлүүдө. Мурдагы премьер-министр Жоомарт Оторбаев өткөн аптада өз арызы менен кызматтан кеткен. Мыйзам боюнча 15 күн аралыгында жаңы премьер тандалышы зарыл. Өлкөдө кызамык кызылча оорусуна чалдыгып эки адам көз жумган. Илдетке каршы эмдөөнүн биринчи айлампасында Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы 1 жаштан 20 жашка чейинки жарандар толук эмдөөдөн өттү. Ошондой эле 6000ге чукул адам вакцина алуудан баш тарткан. Анын ичинен 80% диний себептерге байланыштуу. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Темага кабарчыбыз токтолот. Саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү кызамыкты жуктуруп алуунун эң эле негизги себеби эмдөөдөн баш тартуу болуп жатканын билдирди. Анткени бул илдетке каршы вакцинадан башка дары жок. Кээ бир ата-энелер диний ишенимдерден улам балдарын эмдетүүдөн баш тарткан фактылар катталган. Мындан улам улуттук эмдөө компаниясы жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, вакцинанын зарылчылыгы тууралуу иш-чараларды көрүп жатышат. Ош шаарынын жана Ош областынын имам катиптерин чакырдык. Ушул жерде кеңири талкууга алган, ошондо биз дагы түшүндүрүп бердик. Ажакадар силер дагы арам болбосо мүмкүн деп мындай арсан айтып койбостон конкретно айтып бериңиз деп. Эмне себептен вакцина начар болсо, ажыга баратканда силер вакцинаны аласыңар. Себеби ажы мусулмандын эң бир ыйык паржынын бири туруп, ажыга ошо менингитке каршыбы, гриппке каршыбы, башкага эмдөө албаса ажыга киргизбейт. Алып атышат го. Саудовский Аравияда ушул вакцинаны жасап атат. Балдарды сактап атат. Себеби миграция көп жерде көп таркалып кетиши мүмкүн. Кызамык жана кызылча оорусуна каршы эмдөө 1 жаштан 20 жашка чейинкилерге жүргүзүлөт. Адам өлүмүнө алып келүү коркунучу бар ооруга жаш балдар гана эмес, чоң кишилер да чалдыккан. Тактап айтканда, Ош облусу боюнча 590 учурдун 96сы чоң адамдар болгон.
бир эле жолу 1 жашында алдым дедик, ошол боюнда бир эле жолу алса, анан эмдөө алган албаганын билбеген адамдардын бардыгын 72 сааттын ичинде биз кайрадан ошол эмдөө жүргүзүшүбүз зарыл. Ал ата энелерден көбүнчө бизге суроо пайда болуп атат. 1 жашка чейинки балдарды кандай кылабыз деп. 9 айдан баштап туруп, ошо контактта болсо, если ошо оорулуу менен 9 айдан баштап эмдөө жасасак, эч кандай зыяны жок. Кыргызстанда кызамык жана кызылча кескин түрдө көбөйүп кеткенден улам Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жыл башында эмдөөнүн биринчи айланпасын өткөрүп, анда Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы 1 жаштан 20 жашка чейинки жарандарды толук эмдөөдөн өткөргөн. Экинчи этабы калган бардык облустарда, анын ичинде Ош шаарында 12 майдан тарта башталат. Ал үчүн 525 000 доза вакцина алып келинген. Улуттук эмдөө компаниясынын алкагында вакцина акысыз берилет. Бул эмдөөлөрдү жүргүзүү максатында Ош областында 480 000ге жакын 1 жаштан 20 жашка чейинки калкты биз эмдөөлөр менен камтышыбыз керек. Ал үчүн 586 эмдөө пункттары уюштурулуп жатат, эмдөө бригадалары уюштурулган. Ал адистердин бардыгы врачтар, медсестралар жана регистраторлор окутулган. Улуттук календар боюнча эмдөө баланын 2 жана 6 жашында жүргүзүлөт. Вакцинаны 2 жолу алган болсо, ал адамдын иммунитети жогору болуп, өмүр бою кызамык оорусуна чалдыкпайт. Эскете кетсек, кызамык оорусу аба аркылуу жугат. Бул ооруга Ош шаарында 912, облус боюнча 590 адам кабылган. Өлкө боюнча бул илетке чалдыккан адамдын саны 5000ден ашат. Акылбек Розматов, Айдина Досумбетова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул эле маалыматты Ынтымак чекит KG сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы Транзит 106.1 маалымат программасынан уксаңыздар болот. А мен сиздер менен коштошом. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.